Экологиялык таза жүндөн жасалган буюмдар 10 жылдан бери Японияга экспортталып, чыгыш элинин кызыгуусун арттырып келет. Алгач Ысык Көл облусунда пилоттук долбоор катары бир айыл бир продукт демилгеси ишин баштап, кийин ал кеңейип, азыркы тапта ар бир облустун азыктары долбоордун алкагында сыртка сатылат. Күнчыгыш эли Кыргызстанда кургатылган табигый азыктар менен экологиялык дары чөптөр, бал, жаңгактын туруктуу кардарына айланды. Historically, processing is very Азыркы тапта бир жылда 300 000 долларлык экспорт Японияга чыгарылат. Биз кызматташтыкты мындан да арттырсак болот. Биринчи маселе өндүрүмдү жетиштүү көлөмдө камсыздоо керек. Кошулмасы жок таза азыктар табылгыс байлык. Кыргызстанда азыктарды дүйнөгө жайылтууга жакшы шарттар бар. Бирок өндүрүш жагы жакшы жолго коюлган эмес. Ошондуктан тармакта сыртка чыгарган товар аз. Агрардык өлкөнүн бул багытын 5 жылда көтөрүп, кирешени арттырууга болот. Агроөнөр жай адистери жыл сайын аймактардагы дыйкандардын сабатын жогорулатып, мол түшүм алууга, аны татыктуу баада сатууга карата бир катар кыска курстарды өтүп, элдин социалдык кирешесин арттырууга салым кошуп келет. Учурда ар бир айылда сыртка экспортко чыгарчу шарттар жетиштүү болгону аны эл аралык стандартка чактап, суроо талапка жараша көлөмдүү сапаттуу өндүрүү гана керек. Майда региондордо болгон ишкерлердин, дыйкандардын продукциясы ошол жактарда чет элге чыксын деп, ошондой шарттарындагы мындай ыңгайлуу шарттар менен ачып ошол багыттарды алып келебиз. Көйгөйлүү маселелер бар, бирок аны биз азыр мына Айыл чарба министрлиги менен, өкмөтүбүз менен, экономика министрлиги менен чечкенге аракет кылып атабыз. Өлкөдө жыл өткөн сайын сыртка экспортталган азыктардын саны өсүүдө. Азыркы тапта 600гө жакын продукция иштелип чыгып, брендке айланды. Суроо талап жогору болгондуктан ички рыноктон сырткары чет өлкөлөргө да экспорттолууда. Бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында жаңы идеяларды жаратуу жана жаңы продукцияларды өндүрүү аркылуу мамлекет тарабынан өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүлөт. Данный процесс нас очень радует. Проект для Кыргызстана является очень актуальным. Бир айыл бир продукт долбоорун мындан ары илгерилетүүгө мамлекет деңгээлде колдоо көрсөтүү, аны мындан ары ишке ашырууда мыкты натыйжа берет деп ишенем. Жакын арада биз ири эл аралык өнүктүрүү институттарын тартуу менен бул программаны мамлекет тарабынан каржылоо моделин талкуулоого даярбыз. Биз бул программа келерки финансы жылынын башкы улуттук артыкчылыгы болушун каалайбыз. Мындан ары жергиликтүү бийликтердин жана президенттик администрациясынын аймактарды тейлеген кызматкерлеринин ишинин бааланышы бул долбоордун өнүктүрүү менен байланыштуу каралат. Учурда өлкөдө өндүрүлгөн жүздөгөн азыктардын түрлөрү 20дан ашык алдыңкы мамлекеттерге сатылат. Тармакты дагы да кеңейтүү боюнча чет жактагы элчиликтерге атайын тапшырмалар берилип, агро азыктарды сыртка сатууга эл аралык келишимдерди көбөйтүү жагы каралган. Элиза Нурматова, Рыскелдик Өкүлбеков, Фала Тоо 24.